Значит, жардам сөз do менен does болду, Значит, мынтесинде кара. I live in Ош десең, мен Ошто жашайм болот го. Live you Мен Ошто жашабайм десең, жардам сөз do, do'га not'ты кошосуң. I do not live in Ош болот. Ошондо кара. Мен Ошто жашабайм болот. Мына бул жашайм болот. Жашайм, жашабайм. Эме сен Ошто жашайсыңбы деп сурасаң, сен болгондо дагы you болгондо да жардам сөз you do болот. Do you live in Ош деп сурайсың. Эгер Ошто жашаса, yes, I do деп жооп берет. Жашабаса, no, I don't деп жооп берет да, жок десечи. Ушуга эле мисалы she'ни колдонсок, допустим. She lives болот да, ошондо кара. He, she болгондо s кошобуз дедик, She lives in Ош. Ал Ошто жашайт деп атабыз. Жашабайт десек, she does not live in Ош. Эгерде суроо бере турган болсоң, ал Ошто жашайбы деп. Does she live in Ош деп айтабыз да. Ал Ошто жашайбы деп сурай турган болсокчу, жардам сөз does себеби. Эме кыскартмаларды жазып коеюн эле мына. Do not итак эле don't болот. Does not doesn't болот да. Мынаны туура окуйсуң кара. Don't и doesn't болот. Эми немелерди, мисалы, adverbтерди колдонуп сүйлөмөсө турган болсок, мисалычы, мындай десең кара. I always, мисалы, wash my hands деп атасың. Wash деген туура эмес жазып коюпмун го. Wash итак эле V1. Ошондо кара. Неме? Мына adverb айттык го, этишке кызмат кылат. Этиштин сапатын билдирет да, мындайча айткандачы. Мен ар дайым жууйм деп атасың. Ар дайым жууйм. Жуу деген этиштин немесин көрсөтүп атат. Ошондо мындай, мен ар дайым колуму жууйм болот да. Мен ар дайым колуму жууйм. Так. Так. Everyday'ди колдонолу. Мына. Мындай десең, everyday'ди сүйлөм башында же болбосо аягында колдонобуз. Мисалы, everyday ар күнү деп атасың. We go to school десең, мисалы, ар дайым биз мектепке барабыз деп атасың да. Ошондо ар дайым деп атабыз го. Баруу деген мына этиштин немеси, этишке маани берип атат, кошуп атат да. Барасың, качан барасың, канчалык немеде барасың, ар дайым барасың. Ошон үчүн дагы неме adverb болуп саналат. Эме never'ди неме кылып кетейин эле, кара. Never деген эч качан дедик. Never деген эч качан дедик. Ошондочу never кара. Not'тын ордуна колдонобуз мунучу. Эгер never'ди колдонуп атсаң, not'ты колдонбойсуң. Ошондо мындай дейсиң да. Допустим, I never eat pork десең, pork деген неме? Чочконун эти. Ошондочу мына неме болуп которулат да, кара. Мен эч качан
чочконун этин жебейм деп атабыз, эч качан жебейм. Анан дагы бир мындай важный нерсе айтып кетейин, кара. Кыргызчадачы жебейм деп атабыз го. Кыргызчада, кыргыз тилиндечи жөнөкөй келерчак менен кең чактын немеси мүчөсү бирдей болот. Мындай десең, кара, мен эч качан чочконун этин жебейм деп атасың. Эгер неме десең дагы, мисалчы, эртеге ошко барбайм десең дагы, кара, экөндө тең немеси мүчөлөрчү кыргыз тилде бирдей да. Ошого кичине көңүл бурасың. Башка чактарда эч кандай проблема болбойт. Вот именно кең чак менен ушул неменин жөнөкөй келерчактын немеси мүчөсү кыргыз тилде бир болуп калат. Ошого көңүл бурасың ар дайымчы. Эме ушул тема менен байланыштуу акыркы нерсени айтып коеюн. Акыркы эмес, бул теманы улантабыз понедельник күнү. Итак элечи. Так. Мындай тема бар английскийдечи. Imperatives дегенчи, то есть мындай буйруксымал. Буйруксымал сүйлөмдөр. Кара. Буйруксымал сүйлөмдөрдү итак элечи бир гана кең чакта колдоно алабыз бизчи. Так, буйруксымал сүйлөмдү биз бир гана кең чакта колдоно алабыз. Буйруксымал дегендечи мындай да, кара. Эмне үчүн кең чакта айтып атабыз? Себеби мындай десең, кара. Come here дейли. Десең, мындай болуп калат да. Иди сюда деген да. То есть бул жер жаныма кел, жакыныма кел деген да, бул жерге кел деген мындайча айткандачы. Come here дегенде ошондо карай. Сүйлөмдүчү биз V1 менен баштап атабыз. Этиш менен баштап атабыз да. Или неме десең, жөн элечи. Бир сөз менен айтсаң деле болот, мисалчы. Неме десең, мисалчы. Stand up десең. Үйдө тур деген да. Бул да stand up деген, to stand up итак эле үйдө туруу дегенди билдирет. Эми кара, сен буйрукту бирөөгө бересиң го, то есть мынтип айтасың го. Кел кел десең, мисалчы, бирөөгө сен кел деп айтып атасың го. Сен болгондо you болот го, you болгондо жардам сөз do болот. Значит, келбе десең, мынтип айтат экенсиң да, значитчи. Do not. Же болбосо don't come. Десең, келбе болот да. Don't come десеңчи. Don't cry десең, ыйлаба болот да, мындайча айткандачы. Don't cry. Эми буйруксымал дегенде атайын мындай неме эмес, кандай десем, катуу айтуу эмес, просто буйруксымал сүйлөмдөр. Антпе, мынтпе дегендер да. Неме десең болот, мисалчы. Don't cry. Please десең, сураныч ыйлаба болуп калат, мындайча айткандачы. Көбүнчөсү немени колдонобуз да. Let мындай. Let's деген бар го. Let us дегенди билдирет болчу. Бизге уруксат бер деген мындайча айтканчы. Let's go десең ошондочу. Жөн эле мындай кеттик деген да. Неме десең, мисалы, let's eat десең, тамактын башында отурасыңар, мисалчы. Кана мындай жейли деген болуп калат да, мындайча айткандачы. Или неме, мисалы, come on деген бар го. Come on деген давай деген, мисалы. Тапшырманы аткар десең, do your homework дейсиң да. Буйруксымал ушул бир гана итак элечи кең чакта гана колдоно алабыз.